Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бир мезгилде биздин өлкөбүздөн дагы Сирияга жахат болуп жатыр деп адашуудан кеткендердин саны өтө көп болгон. Бүгүнкү тасмабыз ошол так эле Сириядагы адамдарды алдап согушка тарткандар тууралуу болмокчу. Андыктан 2014-жылы чыккан профиль аттуу тасманын талдоосун көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Тасманын башында берилген маалымат боюнча 2014-жылы эле Европадан жүздөгөн аялдар Сирияга кетишкен. Алар Facebook'tan сириялыктар менен таанышып, ал жака барышып, өздөрүнүн аттарын өзгөртүп, Сирияда согуш болуп жаткандыгына карабай таанышкан адамдарына жолугабыз деп кете беришкен. Биз ошондой кыздардын бири Facebook'та жаңы эле барак чачып жаткандыгын көрөбүз. Ал өзүнүн атын Мелоди Нелсон деп коюп, өзү жөнүндө жакында эле исламды кабыл алдым деп жаза баштайт. Анан дагы сүрөткө жомоктогу ороңон кыздын сүрөтүн коюп, жашаган жери Лондон экендигин жазып, андан соң ИГИЛ уюмуна тиешелүү адамдардын бардыгына достук жөнөтүп, алардын чыгарган жарыяларына мыкты белгисин басып, өзүнүн баракчасында бөлүшө баштайт. Бирок биз көп өтпөй эле бул кыздын аты чындыгында Эмми өзү кабарчы болуп иштегендигин түшүнөбүз. Көрсө анын башчысы Вики Эммиге катуу тапшырма берип, ИГИЛга адам жөнөткүчтөр тууралуу маалымат чогултуп, телеберүү даярдашың керек деген тапшырмасы бар экен. Ошондуктан каарманыбыз баракчасын даярдап, ИГИЛ тараптан кыймыл болобу экен деп күтө баштайт. Ал бул аралыкта жигити Мэт менен сүйлөшүп, аны менен жаңы Батирге көчө турган болушуп, жигити Батир издеп, ал жакта дагы Батирлердин ижарасы Бишкектегидей эле кымбат болуп кеткендигин айтып, Эммиге маалымат берип жаткан мезгилде эле каарманыбызга кат келе баштайт. Еще раз сравню все цифры. Анда Эмми жигити менен болуп жаткан байланышты дароо эле өчүрүп, ага Абу Билал деген адам жазып жаткандыгын көрөт. Анын баракчасында ИГИЛдин согушкерлери жана ислам өлкөсүн курабыз деген ураандар бар экендигин көрүп, Билал дароо эле Эммиге сен мусулмансыңбы деп суроо бере баштаганда Эмми эмне деп жооп беришин билбей, биринчи жазыштан коркуп, бирок баштаган ишимди аягына чыгарайын деп жооп бере баштайт. Каарманыбыз жасап жаткан иши менен катар эле жетекчиси Викиге жазып, мен издегенимди таптым окшойт деп ар бир жазганын ага дагы жөнөтө берет. Анда Билал каарманыбыздын Лондондо жашагандыгын, ал ислам динин жакында эле кабыл алгандыгын, анан дагы ар дайым оронуп жүрөм деген сөзүн угуп, анда экөөбүз скайп менен сүйлөшөлү деген сунушун айтат. Ансыз деле жазышуудан коркуп жаткан Эмми скайптан сүйлөшөлү деген суроосуна эмне деп жооп беришин билбей, жетекчиси Викиге коңгуроо кылса, ал Эммини мактай баштайт. Негизи жасап жаткан ишибиз толук мыйзамдуу эмес, бирок биз туура жолдо бара жатабыз. Аракетиңди уланта бергениң, мен тааныш программистимди сени менен байланыштырам. Ал сага ишиңди алып барууда жардам берет десе, Эмми макулдугун берип, YouTube'дан ар кандай видеолорду көрүп, скайп менен байланышууга даярдана баштайт. Ал жерде мусулман кыздардын видеолорун көрүп, мусулман кыздар өздөрүн кандай алып жүрөт экендигин изилдеп, анан дагы жасанып башына жолук салынганды үйрөнө баштайт. Аны менен катар эле каарманыбыз жакында эле Лондондон Сирияга кеткен Тейлор деген кыз тууралуу билип, ал кыз Сирияга барып, ИГИЛдин жоокерлеринин бирине турмушка чыккандыгы тууралуу угат. Бирок ал Сирияга баргандан кийин туура эмес иш кылгандыгын түшүнүп, кайрадан кайтууга аракет кылып, аракетине майнап чыкпай ошол жакта каза болгондугу билинет. Эмми ИГИЛ тууралуу канчалык маалыматты көп алган сайын алар менен байланыш өтө кооптуу иш экендигин түшүнүп, ага жардам бере турган программисттин аты Лу Карим өзү мусулман экендигин билип аябай эле чочуп кетет. Анткени ал буга чейин ИГИЛдин Лондондо дагы адамдары бар экен деп окуган болчу. Бирок аны башчысы Вики сооротуп, сага эмне мусулмандардын бардыгы эле террорист беле? Бир аз адашкан мусулмандардын айынан бардыгын жаманга чыгарып койдуң го. Ал программист Лондондо төрөлүп чоңойгон деген мезгилде гана каарманыбыз өзүнө келди. Ошол мезгилде эле Билал коңгуроо кыла баштап, каарманыбыз Эмми эмне кылышын билбей биринчи эле программист Лу Каримге байланышка чыгып, Карим жардамга даяр экендигин айтып, мен сага бардык жолду көрсөтүп турамын деп байланышты көтөр деп айтат. Коркуп кудурети жетпей жаткан каарманыбыз бир мезгилде эле байланышты алды. Ал байланышты алган мезгилде эле мылтыктардын атылганы угулуп, бир мезгилде көз айнек тагынган Билал көрүнөт. Экөө бир топко унчукпай турушуп, Билал бир мезгилде сөзүн баштап, каарманыбыз анын суроолоруна Каримдин айтышы менен жооп бере берет. Анда Билал Сирияны мактап, алар колго алган шаар жөнүндө айтып берип, анан дагы ар кандай балдар жарылып кеткен видеолорду жөнөтүп, бизге ушундай адилетсиз тараптардан кол салуулар болуп турат, бирок биз алардын бардыгын жок кылабыз. Бул колумдагы Калашников мылтыгы, сен дагы Сирияга келишиң керек. Анткени чыныгы жашоо ушул жакта, бул жактан мен сага чыныгы ислам жолун көрсөтөмүн десе, каарманыбыз мен бара албаймын деп айтып, ага жардам берип жаткан Каримдин сөздөрүн туурап, чыныгы мусулман аял алыска эркек тууганы менен чыгыш керек. Менин болсо атам дагы апам дагы өлүп калган десе, Билал ага жалгыз деле келе бергениң деп айтып, мусулман динин кабыл алган курбуларың болсо ала келгениң деп кошумчалайт. Анан дагы Билал, бизде бул жерде 14 жаштан турмушка чыгышат. Курбу кызың келсе, мен ага мыкты күйөө таап беремин деп убадалап, анан дагы Эмми ага аябай жаккандыгын айтып, эртең байланышабыз деп скайпты өчүрөт. Моим дочкам по 13 лет. Как так можно?
Биринчи жолу Игилдин согушкери менен сүйлөшкөн каарманыбыз жана аларды угуп олтурган Карим аябай таң калып, эртеси күнү саат 3-тө сүйлөшө турган болуп ошого даярдык көрө башташат. Бул аралыкта каарманыбыз башчысы Вики менен сүйлөшүп, Вики Эмминин жасап жаткан ишине алкыш айтып, бул жолку теле берүүбүз өтө мыкты чыгат го деп сүйүнө баштайт. Эмми андан сырткары жигити Мэтт менен сүйлөшүп, бирок алар жаңы батирге көчкөнгө акчасы толук жетпей жаткандыгын билип, жигити көчөдөн тамактанбай эми үйдөн тамак жасашыбыз керек десе, Эмми аябай эле жаман болуп кетет. Анткени европалыктар үчүн үйдөн тамак жасап жеш кембагалдыктын белгиси сыяктуу. Бирок алар үйдөн тамак жасап чогуу олтуруп жегенде береке бар экендигин билишпейт да. Ошентип эртеси күн келип саат 3-тө Билал коңгуроо кыла тургандай болуп, Эмми биринчи Каримге коңгуроо кылып, биз азыр сүйлөшүүнү баштайбыз деп эскертет. Ошентип Билал коңгуроо кылган мезгилде Эмми өзүн дагы аябай жакшы кыздай көрсөтүп, Билал болсо кечээ Кабани деген жерде аябай катуу атыш болду. Биз ал жактан 20 душманды өлтүрдүк, мына сүрөттөрдү карасаң деп уюлдук аппаратына тарткан сүрөттөрдү көрсөтөт. Анан дагы Билал каарманыбыздан сен Сирияга качан келесиң деп кайра сурап, келсең мага турмушка чыгасыңбы десе, Эмми дароо эле байланышты өчүрүп эмне дешин билбей калат. Сыягы Билал сөздөрү менен Эммини бир аз жибите баштаган окшойт. Анткени ал ортодо алардын сүйлөшүүсүн тыңшап олтурган Каримдин байланышын өчүрүп, Билал менен түздөн-түз жеке жашоолор тууралуу сүйлөшө баштады. Билал андан мен сага жактымбы деп сураса, каарманыбыз ооба сен аябай татынакай бала экенсиң. Чыныгы эркектигиң көрүнүп турат, көздөрүң дагы жакшынакай экен деген сөздөрдү айта баштайт. Не переживай. Готовить буду я. Убакыттын өтүшү менен каармандарыбыз ачык эле сүйлөшүп, Эмми мен Сирияга барамын деген сөзүн айтып, ал Билал менен ар бир сүйлөшкөн учурларын жаздырып жетекчиси Викке жөнөтө берет. Ал эле эмес каарманыбыз корбусу Кэттиге Билалды көрсөтүп, Билал ага дагы жагып, өкөң чыныгы кыз жигиттей көрүнүп калат экенсиңер. Сага дагы жолук аябай жарашат экен деп каарманыбыздын кылып жаткан иштерин колдойт. Билал болсо Эммиге күн сайын коңгуроо кылууну адат кылып, келсең ушул үйдө жашайбыз деп аябай чоң үйдү көрсөтүп, ал жердин бөлмөлөрү менен тааныштырып, балдарыбыз ушул бөлмөлөрдө жашайт. Экөөбүз болсо эң чоң бөлмөдө жашайбыз, ошондуктан батыраак келишиң керек. Мен сени чыдамсыздык менен күтүп жатамын деп каарманыбызды чакыра берүүсүн такыр токтоткон жок. Если я решу к тебе приехать, что мне нужно делать? Эмми Билалга суроо салып, эгер мен барсам кандай жагдай болот, кайра ал жактан кайтып келе аламбы? Менин угушумча ал жакта аялдарды кулдай эле көрүшөт экен, каалагандай колдонушат имиш. Бир топ жоокерлердин аялы болуп калат экен го десе, Билал бул сөздөрдүн бардыгы калп экендигин айтып, ал сөздөрдүн бардыгын батыштын кабарчылары чыгарат. Алардын максаты бизди жаман көргөзүш керек. Сен макул болсоң мага турмушка чык, бирок менин сага эң негизги суроом бар. Бул маселе бизде өтө орчундуу, сен кызсыңбы десе, каарманыбыз эмне деп жооп беришин билбей, ооба деп Билалды ишендире алдап коет. Ошентип алардын сөзү жеке жашоого өтүп, Билал дагы өзү бир мезгилде Лондондо чоңойгондугун айтып, бирок ал пакистандык болгондуктан Лондондо өзүнүн ордун таба албагандыгын түшүндүрөт. Анан дагы анын үй бүлөсүн атасы таштап кетип, бир тууган агасы 16 жылга түрмөгө камалып, Билал эмне кылышын билбей Сирияга бир тууган иниси менен кетип калыптыр. Бирок анын иниси көп өтпөй эле каза болуп, мындай кайгыга чыдай албаган Билалдын апасы дагы көз жумган болот. Бул сөздөрдү айтып берип жаткан Билалдын көзүнөн жаш тегеренип, аны угуп олтурган Эмми дагы аябай кайгыга батып, ал дагы апасы өлгөн мезгилде аны менен коштошо албай калгандыгына өкүнүп жүргөндүгүн айтып берет. Ошентип Эмми бул сүйлөшүүдөн кийин сезимдери ачылып кетти деп айтор Билалга бардык чындыкты айтып берүүнү чечип, өзүнүн аты Эмми жана кабарчы болуп иштегендигин айтайын деп зорго эле токтоп калды окшойт. Боже, что я делаю? Теле берүү даярдаймын деген Эмминин сыягы Билалда сезимдери пайда боло баштады окшойт. Анткени буга чейин Билал мен Лондондо жакшы көргөн дүкөн бар эле десе, каарманыбыз атайын ошол жака барып, Билалга коңгуроо кылып, ал дүкөндү көрсөтүп, мен сен жака барганга даярмын деп айтып, Сирияга кандай кылып жетемин деп сурай баштайт. Ошол учурда эле Билал жүргөн жерде жарылуу болуп, байланыш үзүлүп калды. Анда каарманыбыз дүкөн менен бир болуп ыйлап, мен аны өлтүрүп койдум окшойт деп өзүн күнөөлөп, мен ага коңгуроо кылбаганда ал аксымак эмес, мен аны өлтүрүп койдум. Күнөөнүн баары менде деп ызы чууга түшүп дүрбөлөң сала баштайт. Бул окуядан кийин Эмми 1-2 күнгө жок болуп кетип, жигити Мэтт менен дагы мамилеси бузула баштап, Мэтт Эмминин бир топ эле өзгөрүп калгандыгын байкап, аны менен такыр эле тил табыша албай коет. Ал эле эмес, Эмми башчысы Викиге дагы жооп бербей, акыркы болгон окуя тууралуу видео тасманы жөнөтпөй, каарманыбыз компьютеринен кайра Билалдын сүрөтүн көрүп олтура берет. Ошол учурда эле Билал ага коңгуроо кылып калды. Көрсө буга чейинки жарылууда Билал өлбөй эле аман калыптыр. Ал бул жолу каарманыбызга олуттуу туруп, кел экөөбүз нике кыйып алалы. Биздин динибизде алыста туруп деле нике кыйса болот, болгону сен араб тилинде мен макулмун деген сөздү айтышың керек. Мен 2 досумду чакырамын, алар никебизге күбө болуп берет. Азыр мен нике дубасын окуймун деп өздөрүнүн тилинде сөздөрдү айтып, Эмми араб тилинде макулмун деген сөздү айтып, экөө эрди катын болуп калат.
Ошентип бул иштин башталганына 1 ай өтүп, Билал эми гана каарманыбызга Сирияга кантип жетиш керек экендигин түшүндүрө баштады. Ал биринчи Эммиге Амстердамга баргынын, ошол жакта мен сага байланышка чыгам деп айтат. Бул убакта каарманыбыздын жигити Мэт Эмми менен мамилесин үзүп, сен эмне келесиосуңбу, жумуш аткарып жатам деп эле ага турмушка чыгып алдыңбы? Кой, мага эми чалбай эле кой деп мамилелери үзүлүп кетет. Эмми ага карабай баштаган ишимди аягына чыгарайын деп Амстердамга учуп барып, бетин дагы жаап, никап кийип Билал айткан мейманканага жайгашты. Билал ага коңгуроо кылып, эми сен Турциянын Урфа аймагына учушуң керек. Бирок мен сени өзүм тосуп ала албаймын, менин адамдарым бар. Сен менин аялым болгондугунан алар сени ханышадай эле тосуп алышат. Мен сенин келишиңди аябай күтүп жатамын деп байланыш сандарын берип, ага коңгуроо кылчы, мен өзүм сүйлөшөйүн деп каарманыбызды коңгуроо кылдырып, өздөрүнүн тилинде сүйлөшө башташты. Андан соң Билал каарманыбызга мен маселени чечтим, эми коркпой келе бергиниң. Буйруса биздин балдарыбыз эң сулуу балдар болот деп каарманыбызды кайра ишендирет. Эмми Билал менен байланышып бүткөндөн кийин программист Лу Каримге байланышка чыгып, ал араб тилин билген мусулман болгондуктан буга чейин Билалдын бейтааныш адам менен сүйлөшкөн сөзүн которуп берчи деп суранат. Ал жерде Билал 1 айдын ичинде 3-чү кызды Сирияга алып кирип жаткандыгын сүйлөшүп, Турциянын чек-арасынан Сирияга алып кирип бергендерге өтө көп суммада акча бере тургандыгын айтат. Муну уккан каарманыбыз игилдин согушкерлерин колго түшүрөм деп чындыгында өзү колго түшүп жаткандыгын эми гана түшүндү окшойт. Ал Билалдын сөздөрүнө жибип, башы айланып Сирияга өтүп кетүүсүнө аз калып, кайрадан Лондонго кайтып кетип калгандан кийин бирок Билал тараптан коркутуулар келе баштайт. Анткени ал максаты ишке ашпай, эми Сирияга барбай койгондугуна жини келип жаткан болчу. Билал өзүнүн баракчасына каарманыбыздын сүрөтүн чыгарып, бул кыздын дареги төмөндөгүдөй, бул Лондондо жашайт. Ал мени алдады, аны Алладын ыраазычылыгы үчүн өлтүргүлө. Бул маалымат бардыгына жетсин деген видео тасма жарыялап, аны көргөн Эмминин жүрөгү катуу түшүп, бирок акыр аягы бир чечимге келип, буга чейин Билал менен сүйлөшкөн учурларындагы видео тасмасынын бардыгын топтоп, жыйынтыктоочу тасма кылып 2014-жылдын декабрь айында телеберүүгө чыгарышат. Ошол окуядан кийин Англиядан Сирияга жөнөтүүчүлөрдүн 6 мүчөсүн кармашат. Анан дагы Билал тууралуу чындык маалымат билинип, анын 3 аялы бар экендиги белгилүү болуп, үчөөнүн экөөсү так эле ушул Европадан барган аялдардан экен. Сыягы кыз кулагы менен сүйөт деген сөз толук эле чындык окшойт. Анткени согуш болуп жаткан учурда дагы эркектердин сөзүнө ишенип бактылуу болобуз деп кете беришкен экен. Ал эле эмес, бизде дагы чыгып жаткан 2 күндүн биринде шылуундарга алдангандардын көпчүлүгү аялдар экендигин билесиң. Эми достор, кандай болбосун, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, ар бир кадамды кылаардын алдында кеңешүүнү адат кылалы.